Биз мугалимдердин эмне керек экенине изилдедик да. Мугалимдер көрсө кечке иштеп кыйналып, аларга эч ким эс алууну үйрөткөн эмес экен да. Алар эч качан эс алган эмес экен. Алар эч качан курортторго барып, эч качан чет өлкөгө чыгып, тажрыйба алган эмес экен. Анан биз бир ойлогонбуз, конкурста биз баарына жеңүүчүлөргө ноутбук берели, баалуу белек берели. Бирок аларга эч качан башка бир мамлекетти көрсөтүп, башка бир эмоцияны, башка бир тажрыйбаны үйрөткөнгө эч ким мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошондуктан биздин конкурс эң ийгиликтүү болду деп эсептейм. Себеби алар өнүгүштү каалайт, алар чет өлкөгө чыгышты каалайт, алар эс алганды каалайт, алар эскиче эле иштешти каалабайт, алар күнүмдүк жашоосу окшош болушуну каалабайт. Алар балдарга жаңыча үйрөткүсү келет, бирок аны эч ким бербейт да. Эч ким аны сунуштаган эмес, ушундай жол бар деп. А биз болсо айылдан эч качан чет өлкөгө чыкпаган мугалимдерге, эгер биздин конкурстун шарттарын аткарсаң, биз сени чет өлкөгө чыгабыз, эс алдырабыз, башка мектептерди көрсөтөбүз, жаңы дүйнөнү ачабыз, мындай жаңы горизонтторду ачабыз. Ошондуктан алар бизге жаңычыл өзгөрүүнү каалаганы үчүн биздин конкурстарга катышып, бардык талаптарыбызды кубануу менен аткарышты да. Ошондуктан биз мугалимдерди өзүнө өзү өнүктүрүүнү каалабаган адамдар эмес, алар өзүнө өзү өнүктүрүштү каалайт, бирок жолун таппай жаткан адамдар деп эсептейбиз. Ошондуктан биз аларга дайым жаңы нерселерди үйрөткөнгө, шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Эгер биз кылган иштерди Министерство билим берүү министрлиги биз кылгандан 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе кыла алат. Бирок аны алар анча каалабашпайт да. Ошондуктан биз мындан да аракетибизди кылып, жыл сайын биз мугалимдерди башка өлкөлөргө эс алдырып, көрсөтүп, стади тур уюштуруп, башка өлкөлөрдүн билим берүүсүнү көрсөтүп, аларды башкача ой жүгүртүп, инноватор болгонго жардам беребиз.